Ular şu bir çoğu жүрүп театрлык билимдерди алышты, сахнаны билишет. 10 жылдан бери жакшы ушундай группа түшүп, жоролор деп мени менен да көп тыгыз байланышып, көп гастролдордо жүрдүк, көп шайлоолордо жүрдүк дегендей. Анан ушу балдардын мен бүгүнкү майрамы менен баарыңыздарды дагы бир жолу куттуктап койгула уруксат этиңиздер. Аман болсо бул балдар, сиздер колдоп турсаңар, бул балдар көпкө чейин барышат, бийик деңгээлге чейин барышат деген ойдомун. Ошон үчүн Кыргызда такай концерт болсун, көңүлүңөр ачык болсун, тойлор көп болсун демекчимин. Той көп болсун демекчи, Кыргызда тойдон ашкан көп неме жок экен да бизде. Кудай анын бетин ары кылсын, тойдон алыс кылгандын бетин ары кылсын. Кээ-бир элде санап отурсаң, бир экичилүү той бар экен. Үйлөнүү той бар экен, анан юбилей бар экен. Шыгылып бир экичилүү той бар экен. Бизде той эме төрөлгөндө эле 2 той катары менен кетет. Бешик той менен жентек той. Андан кийин анан тыркын чыгарганда да той бербейшет кээ-бирөө. Чачын алдырып, тайекесинен малынчылетип. Анан тушоо кесүү обязательно. Анан дагы кесүү тойлор толтура, улам өйдөлөтүп кесе берет. Ачыкча жерлерин улам кесип. Шыгылып эле той берип турса эсеби экен Кыргызга. Уулун сүннөткө тургузуп той берсе, кызым кургалып калды деп анын кулагын көсөп да той бербейт да бизде. Шыгылып эле той берип турса болду, кесип көсөп эле той берип турса болду. Тойсуз Кыргыз жашай албайт экенбиз. Чөнтөккө бир тике тыйын чогулса эле бүттү, уктабай чыгат экенбиз. Список түшүп эле кимди конокко чакыра калсам деп эле. Жалгыз такыр тамак жегибиз келбейт экен. Бир тике тыйын болсо эле чогулуп бир кошуна колоң жакшы саналаштар чакырып алып чогуу жеген жакшы көрөт экенбиз. Ошон үчүн тойдон көп неме жок экен бизде. Тойдун үстүнө той. Андан дагы тойго тоюп бар деп коюшат экен дагы. Укмуштай тойду берип, тапкан жыл бою иштегендин баарын той берип чачып элге. Анан кайра башынан башы менен жер касып иштей баштайт. Кийинки тойго. Конок келбей калса, өзүн жаман сезет да киши Кыргыз. Киши катарынан чыгып калгандай сезип, эски оорулары косколуп, давлениясы көтөрүлүп, кээ-бири ошондон көз жумуп да кетишет да. Үйүнө конок келбей калса, настроениясы жок. Ооруп өлө албай жаткан киши конок келди десе, сакайып тура калат да ушундай. Конок десе, чечекей чечип болуп, маңдайы жарылып, көлүп, ичкен ашын жерге коюп, эт бетинен кетип ушундай конок дегенде, мынча эмне конокту жакшы көрөбүз, билбейм. Конок үчүн жаралган окшойбуз. Жада калса, там салсак да конок үчүн салабыз да. Bir 50 kişi batmagan neyin zalına anın imnesi tam dep. Жылыбай kalbasın dese de bolbay. Yok çoya düş dep atıp salıp zangırata. İçi sırtın kısırata жазап тұрғанан времянка отырып алам сөзсүз. Бияктымда отырасың десе, бизге жетет, ушул болот, ушул эле жетет деп. Анда тигине салдың, эмне турат, ал эмне музей качан ачасың десе. Конок келсе ачам дейт сыймактан. Конок. Конокту ушунча эмне жакшы көрөбүз билбейм. Жада калса балабыз ыйлап аткан кичинекей бала алаасынан эңкейип артын карап атса да жол карап атат. Конок келет окшойт деп ошого жоруп турабыз да. Конок эле конок деп турабыз. Билбейм. Үйдү шыпырып жыйнап албай, желе элетип ийип, жөргөмүш түшүп келетсе да уялбай, конок келет деп. Чай куйсакта чоң чама түшүп калса конок келди деп сүйүнөбүз. Жатып келетсе, олжо келди деп алып чөнтөккө салып коебуз. Тикесинен туруп келсе, конок келет деп тас торкон чекесине аны жайгаштырып. Ушундай конокту эмне жакшы көрөбүз билбейм. Колунан чыны түшүп сынып кетсе дагы конок келет бирөө шашып келет окшойт деп. Жыйылган жүк өмүрү салынбайт да, конок үчүн жыйылып турат зыңгырап. Кокус жыгылып кетсе, чачылып кетсе, кокуй. Ярылга кетейин, Кудай берди го дейме. Кызыбыздан бирөө кеткени калды го, кыздардан бирөө деп. Анда да конокду элестетип ийебиз да. Көп элди көрдүм. Сыйчыл өзүнөн ашып баса бербейт. Кээ-бирөө ашмак түгүлсүн,
Kança açıp tursa da yok dep. Erteң jeyim dep katıp koyat eкен. Biz ele gelele konoko ырыстуу тамагыбызды катып койгон бизбиz. Ким келерин да билбейбиз. Душманы келеби, ичи тазасы келеби, арамы келеби. Балдарыбызга да бербей ушу балдар деп жашап жүрүп, коноко деп сактап ошого. Журкан төшөктүн ырыстуусун ошого сактап жанагы жийип коюп, өзүбүз талпакка отуруп алабыз. Кээ бир эл бар. Сурап берет, хочешь деп. Уялганыңа не хочу деп коесуң. Сен очень вкусно дептим эле. Андан да үйгө жатып кет. Кааласаң ваннага төшөк салып берем дегенде күйөсүң. 3 бүктөлүп ваннага жатсың керек экен да. А бизчи жанагы үйдүн баарын бошотуп берип, өзүбүз батып турсак дагы кошунаныкына барып жатып келебиз, туугандардыкына, тынчыраак эс алсын деп. Аяққа да жөн жатып албай, таң атпай келіп, байқұш қорозды қиқыртпай, ұясына қамап, ұйды мөретпей, қошынанықына байлап, қонақ ұқтасын деп, ары-бері басып қайтарып тұрабыз. Мына, қонақ тосып, жаңағы төшөктің барын сала баса таң бар. Тісеге чейін төшөк салып, секіріп түшіп, секіріп шықма қылып. Болды десе олбай қайра-қайра жастықты жастап, байқұш кіші отырып алып ұқтайды қой шіркенің. Üstüne журканын барын томчоктура жаап. Хоч дебейт, не хочу десе дагы кой, алып койчу алдыңа кетейин. Мен үчүн алдыңа кетейин, садаган кетейин, балекетиң калайын, мен үчүн алып койчу. Ооруп атам десе, ошол ооруң мага жоксун алдыңа кетип калайын. Ошол ооруңа себеп болуп кетер деп. Берип ичинен аябай шыкап, этти жегизип, улам-улам. Анан жатар аяк, бут серпер аяк, уктар аяк, шырпетер аяк деп атып берип аябай. Осунан эртең менен тырпетер аяк, ырпетер аяк, аттанар аяк, кетер аяк, узатар аяк. Деме койчу, көчүккө тебер аяк дегени да бар айлана. Долоонун белине чейин алып барып алып, узатып, аркы терки кучакташып, көрүшпөй калчудай болуп экинчи. Яры эңкейтип бир топко карап турат, кайра келип калбабы деп дагы. Ушунчалык узат. Устуканын баарын ороп берип, оосунан чыккыча берген аскеригенсип. Унутуп калса үйүнө чейин алып барып жеткирип берип аркасына. Ушундай сыйлайбыз. Мына конок тосот деп, той кылат деп ушуну айтат. Азыр тойлор да көбөйдү. Жаңы тойлор чыкты, юбилейден сырткары. 10 жылдык, 10 бүткөнгө 20 жылдык, 30 жылдык жаңы той. Ушунча той жетпей аткансы анан дагы айла кеткенде шерине уюштуруп ийебиз да. Огда шерине уюштуруп. Анан дагы чыгармачылыктын 10 жылдыгы деп дагы бүгүнкүдөй тойлорду уюштуруп ийебиз. Эмне мынча тойду жакшы көрөбүз билбейм. Тойдон Кудай айырбасын. Той деп атып, тоюп алганан тойгон киши жаткысы келет экен да. Анан жатып алып жумшайт экенбиз. Ойлонгондо да жатып алып ойлонот экенбиз. План түзсөк да жатып алып ойлонот экенбиз. Ушундай жатып алып, жармалып келчи, су алып келчи деп жатып алып. Аны да тура калып ичпей алып келсе, чыканактай калып ичип анан кыйрат чоң иш кылгасып, деп кайра жата калабыз. Жатканды да аябай жакшы көрөт экенбиз да, коноктон кийин эле жатканды жакшы көрөт экенбиз. Ошон үчүн ар бир сөзүбүз жаткан менен башталып, жаткан менен бүтөт экен. Жаткан деген жер тиешеси жок жерге да жатканды кошуп сүйлөйт экенбиз да. Учурассак дагы кандай жатасыңар деп. Тигинси да уялбай, жакшы жатабыз, өзүңөр кандай жатасыңар деп. Жаткан тиешеси жок жерге эле жаткан. Тетяктагы бир жылкыны көрсөтө, жаткан жылкы кимдики? Саста жаткан уй кимдики? Бара жаткан ким? Келе жаткан ким? Больницада жаткан ким? Түрмөгө барган кишинде эле жатып чыкты деп айтат экенбиз. Шексизсек да кептин баары ушунда жатат деп. Жатканды жакшы көрөбүз. Ошон үчүн кыргыз жалкообуз. Бардык жагыбыз жакшы, тагы ушу жаткан эле жерибиз жаманда. Ырдасак дагы ашуунун бийик жонунда, азыгың болуп колуңда,
Азықты ұнытпайды ғой шіркін. Жайылған қойға көз салып, жам бастап жатсаң, анда да жатады да қырғыз. Мұншалығым не жатқанда анан қонақты жақсы көрөбүз. Ошон үчүн қырғыз менен қазақ жатат дейт. Алма бактын түбүндө. Қазақ тажап кетип, алмабыз аузыма түштүсө қырғыз айтат дейт. Шуну кантип эринбей айтып атасың дейт. Аты Эринчек екен. Күнүгө кыйкырат экен аял. Эринчек турсаң болот, жок дегенде бир ысыгыраак кесип ичип алып жатсаң болот десе, эманы шапылдатып ичип отурамбы деп жата берет. Өзөгүңө кан жүгүрмөй бол, жок дегенде чай уртап алып жатчы десе, эманы шоркуратып уртап отурамбы деп жата берет экен. Бир күнү төркүнүнө кетип атып, келинчеги Эринчекке бууруп чоңнан жасайт экен, ачкыл колбасын деп байкушка. Чоң машиненин дөңгөлөгүндөй кылып жасап, ортосун оюк кылып жасап, ошо оюгунан башына кийгизип, мойнуна илип коюп кетет экен. Ушуну жеп тур, мен бат эле келем деп, бир жума барып кайра келсе, тыгыра нече качка өлүп калыптыр дейт. Алды жагын жеп эле айланткандан эринип өлүп калыптыр дейт. Ушул эринчектигибизди токтотсок, дүйнөдө бизден ашкан эл барбы деп айткым келет. Жаңы жылыңыздар жакшы жыл болсун. Жалкоолуктан арылалы, ден соолугуңар чың болсун, элибизде токчулук, молчулук болсун, ынтымак болсун, эң негизгиси ден соолук болсун, өмүрлөр узун болсун, көңүлдөр куунак болсун. Бар болуңуздар. Балдардын 10 жылдыгы менен да бир жолу куттуктайм.